Allahu subhanahu wa ta'ala insaniyatты, жалпы адам баласыны те қиямат күнүнө чейин өзүнү таанууга чакырып келет. Allahu subhanahu wa ta'ala улуу Кур'ан аяттарында Бисмиллахир-рахманир-рахим жалпы адам баласына кайрылып فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Ey адам балдары, бұл кайрылуу жалпы адам затына. Аллаху субханаху ва таала Кур'ан аяттарыны жалгыз момун мусулмандарга гана тиешелүү болгон чакырык кайрылуулар бар. Я айюхаллазина аману, ыймандуулар, ыйман келтиргендер деп кайрылат. Акырет күнүнө бейиш тозоктун бар экендигине ишенген, Алланын ак так жалгыз бир экендигине, барлыгына бирлигине ишенгендерге я айюхаллазина аману деп Аллах Таала мына ушундай кайрылат. Бирок бул жерде Аллаху субханаху ва таала фаайна тазхабун жер жүзүндөгү жалпы адамзатка кайрылат. Фаайна тазхабун Эй адам балдары, силер кайда бара жатасыңар? Фаайна тазхабун Башка тилде сүйлөсө дагы, араб болбосо дагы, англис тилде сүйлөсө, орус тилде сүйлөсө, кыргыз тилде сүйлөйбү, башка бир немис тилде сүйлөйбү, анын бою узун кыскабы, анын өңү акпы, карабы, сарыбы баарына фаайна тазхабун эми силер кайда баратасыңар? Бактылуулукту кайдан издейсиңер? Жана кайсыл жака басасыңар? Каяка барасыңар? Фаайна тазхабун Ин хуа илля зикрун лил аламин. Бул Кур'ан китеби зикрун лил аламин. Бүтүн бир аламдарга, бүтүн бир жер шаарына өткүнчү өмүр деп аталган жашоого бул Кур'ан эскертмедир. Эскертме. Мына ушуну коюп кайда баратасыңар? Дагы бир кайсы жолдон бир бактылуулук издейсиңер деп Аллаху субханаху ва таала 14 кылым мурда айтты. Жана бул чакырык те кыямат күнгө чейин уланат. Ин хуа илля зикрун лил аламин. Бул бүтүн ааламдагыларга эскертме. Дүйнөнүн кайсы булуң бурчуда жашабасын, баарына эскертме дейт. Ин хуа илля зикрун лил аламин. Liman şa'a minkum an yastaqim. Аяттын уландышында ким эми бул жашоосунда бараандуу өмүр сүрүп, берекелүү өмүр сүрүп, Кудай Тааланын бергендерине шүгүр кылып, канеет таап, рахат таап, жүрөгү таскин таап, тынчтанып, рахат таап жашагандар үчүн Liman şa'a minkum an yastaqim. Кимде ким туурулануу үчүн дейт. Туура болуу үчүн. Чыныгы адамгерчилик сыпаттарды жан дүйнөсүндө калыптандырууну каалагандар үчүн. Liman şa'a minkum an yastaqim. Түздөлө турган, оңдоло турган, тууралана турган адамдар үчүн. Истaqim, мустaqim дегени туура жол. Биз дайым Кур'ан аяттарында Фатиха сүрөсүндө ихдинас сиратал мустaqim жолдордун эң туурасы болгон жолго баштагын деген. Мына ушундай түз жолго баса тургандар үчүн, туура жүрүп, туура тургандар үчүн зикрун лил аламин эскертме эмеспи дейт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалату вассалам жүрөктөрү толуп ташып, дүйнөнүн ушундай өткүнчү экендигине карап, таңыркап, таңданып олтурган кезде Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху өзүнүн дөөлөтү менен сөөлөтү менен басып кирип келди. Алп киши эле, алп зат эле. Умар ибн Хаттаб келгенде пайгамбар алейхиссалату вассалам бир энени, наристени, эмизип олтурган энени көрсөттү. Баласы кичинекей ериндери менен апасынын көкүрөгүн эмип жатат.
Bir kolu menen balаны apası желпип отурат. Bir kolu menen бекем кучактап отурат. Умар ибн Хаттабты чакырды дагы, карагын dedi. Gördüm ya Rasulullah, apa ayal balasını emizip жатат. Карагын dedi, жакшына карагын dedi. Ал аял ушундай дити менен, көңүлү менен баланы тиктеп, балага карап, ушунчалык мээримин төгүп турат. Ушунчалык берилүү менен ысыктын, аптаптан желпип, көкүрөк салып олтурган энени карап туруп, ушул эне баласыны отко таштайт деп айта аласыңбы dedi. Умар разияллаху анху кайрадан карады. Кайрадан көрдү. Бала я Расулулла. Балким жок я Расулулла dedi. Бул аял эч таштабайт. Баласын колудан тартып көрүңүзчү dedi. Менин оюм ушундай, Алланын пайгамбары, Алла жана анын пайгамбары билүүчүрөөк dedi. Расулулла алейхиссалату вассаламдын көздөрүнө, мубарек жүздөрүнө жаш жайды туугандар. Ыйлады. Мукактанып сүйлөдү дагы. Я Умар, Аллаху субханаху ва таала өзүнүн пенделериге бул энеден көрө ырайымдуураак dedi. Кээ бир хадистерде 70 эсе, 100 эсе деп келет. Бирок Аллахтын окшосу затында окшошу жок. Ал бул энеден дагы канчалаган эсеби жок, чеги жок мээримдүү dedi. Subhanallah. Allahu subhanahu wa ta'ala pendeler üçün mına uşunday mээримдүү zat. Anın mээримдүүлүгүнөн Allahu subhanahu wa ta'ala mээримди, ырайымдуулукту жүзгө бөлдү. Жана ошол жүзгө бөлүнгөн ырайымды боорукерчиликтин 99'un алып койду дагы 100'ünü ааламдарга таратып жиберди дейт. Ошол 100'дөн биrini ааламдарга таратып жиберди дейт. Ошол 100'дөн бири менен бири-бирине ата бала ырайым кылат, адамзат бири-бирине ырайым кылат. Учуп жүргөн канаттуу куш уя салып балапанын багат. Жылкылар тайларын эмизет, кулундарын карайт. Жалпы жанзат тоок жөжөсүн басып коруп коргойт. Ошол мээримден 100'дөн бир болгон мээриминен ушул. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол мээримден бир мээрим тийип калса демек, ал дагы ошол өтө ырайымдуу жана чексиз мээримдүү болгон Аллах Тааладан кыямат күнүндө ырайым күтсүн дейт. Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'an ayetlerinde mına uşunda kuşkavar aytat. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus semavati vel ardı yahluku men yeşâ. Yehabu limen yeşâ'u inâsen ve yehabu limen yeşâ'u zukûra. Şura suresi 39. ayet. Allahu subhanahu wa ta'ala bütün mülktün, bütün padişahçılık Allah'nıkı. Asmanı cerinin barlığı Allah'nıkı deydi. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Asman menen cerinin ortasındağı, balkim ay alamdağı bari nerse Allah'nıkı. Subhanallah. Yahluku men yeşâ. Kağlagan nersesini jaratat. Kağlagan nersesini jaratat. Al uşunday çever zat. Yahabu limen yeşâ'u inâsa. Kur'an aytıp jatat. Emi kağlagan pendesini ayal, kız beret deydi. Kız perzent beret. Yahabu limen yeşâ'u inâsa. Ve yahabu limen yeşâ'u zukûra. Kağlagan pendesini uğul beret. Mufassirler aytat, birinci Kur'an'da kelip jatkan Yahabu limen yeşâ'u inâsa, ayal zatını beret deydi. Mufassirler uşul jerde aytat, Allah Taala kız bergen bolsa jakşılıktın jişanı deydi.
Birinci bergen көргөн перзенти kız bolsa, al Allah'ın жақшылығы берекети дейт. Kur'an'da birinci ayal zatı kelip жатат. Ал жерде береке бар екендігінің, Аллах Тааланың жақшылығы бар екендігінің нишаны дейт. Аллаху Субханаху ва Таала ayal zatını birinci Kur'an'da gelip жатат. Шура сүресінің көріп алайлы. 39. ayet. Limen yeşâ'u zekûra. Anan қалағанына уул перзент берет дейт. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'din doğrunda 3 kızı var. Sahabi Rasulullah aleyhissalatu vesselam dasına geldi. Ya Resulallah, men uşunday kızduu boldum. Birok men göңүлүм толбойт. Kız bala bolgondugu üçün. Peygamber aleyhissalatu vesselam sүйүнбөйсүңбү, кубанбайсыңбы дейт. Allahu Subhanahu wa Taala kimge ki kız perzendерди berip, аны татыктуу тарбиялаган болсо, татыктуу окутуу, илимдүү, билимдүү кылып, өнөрлүү кылып, адептүү кылып тарбиялап, аны кондоргосуна кондурган болсо, Allahu Subhanahu wa Taala бейиштен орун берет dedi. Üçkө жетпеген кызы бар сахабилер анан ордуларынан туруп суроо берейин деп турушуп калды. Колдорун укалап, "Я Расулалла, 3 кызы болбогондо өкүнүч пайда болду, субханалла. Ya Расулалла, менин 2 эле кызым бар, менчи" dedi. 2 кызың болсо дагы 5ке киресиң. Жакшына тарбиясын жакшы кылгын dedi. Bir sahabi turdu ordunan, "Ya Расулалла, менин 1 эле кызым бар. 1 эле кыз болсо дагы 5ке киресиң" dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'din sahih hadisleri. Ayal zatının ordu kança. Mına uşunda gayrılуу geliptir. Damıla 5 kızım var dedi. Bul Allah Taala'nın berekesi. Emi urmаттуу bir tuğanın Allah Subhanahu wa Taala kaalap sizge ошол 5 nematlarına daярдап алган болсо, daярдап жаткан болсо, эмнеге нааразычылык болот? Аны эмнеликтен жүрөк толуп кубанбайт? Allahu Subhanahu wa Taala keremet kılıp jaratып берди го. Şura suresinin 39. ayetinde mına uşul turat. Yahabu limen yeşâ'u inâsen, kaalağanına kız beret, al fazıl, al artıkçılık, jakşılıktın nişanı. Anan, ey bir tuğanın, siz qarıp alıp, mınavıl qarudan güç ketken gezde, gözdün nuru ketken gezde, sizdin oğuzunuzga bir tamçı suunu uğulunuz tamçıtabı, kızınız tamçıtabı, Allah'ın takdiri al. Birok turmuşta tajribadan görüp bilip жүргөн nerse, bul kız bala ata enege bir tuğandarga, uğul balaga karaganda bir to bir kança jakın gelet. Bir to bir kança güyümdүү gelet. Allahu Subhanahu ve Taala "Er-ricalu kavvamuna alen nisa", ayal zatının üstünden erkekler kojoyun dedi. Birok anın kojoyundugu emnede? Jön ele gelip anın üstünde kojoyunduk emes. Anın alsız, zayıf bolgon avalынан erkek zatı joopker dedi. Kavvamuna alen nisa. Ayaldardın üstünden joopker degen mani. Alar kalkalasın, kanatının astına alsın. Alardın güçlü bilekleri yok, alsız. Güçlü jelkeleri yok, alar alsız. Jakşı sözgö muhtaç. Jakşı mamilege muhtaç. Giçineke 3 yaşar, 2 yaşar, 1 yaşar, 5 yaşar, 10 yaşar kızınız bolsa dağı akırın gelip ata dep iğningizge, jelkengizge başın koyut. Alardın tabiatındağı zayıflık, alsızlık, jakşı mamilege, жылуу mamilege bolgon belgi. Başınızdı jelkengizge, sizdin güçlü jelkengizge başın koyut. Sebebi tabiatından mına uşunday nerse var.
Бирок Аллаху субханаху ва тааля мына ушундай даражаттар берди. Эненин бутунун астында бейиш деп койду. Алага ошондой кызмат кылып аздектеп алып, мына ушул бейишти өзүңө важип кылып ал деген маани. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол желкеси назик, билеги назик болгон аялдар турмуш жүгүнө артынып талааларда жүрөт. Өзүнүн салмагынан оор болгон сумкаларды көтөрүп, күндүр түндүр суудун ичинде жүрүп, мына ушинтип жүрөт. Урматтуу бир тууганым, ал эркектин биздердин кемчилигибиз болот. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалату вассалам Меражга көтөрүлгөндө бейиш көрсөтүлдү. Бейиш мына ушундай көрсөтүлдү, субханаллах. Ушунчалык таасирлүү. Аллах субханаху ва тааlanын калам деп аталган калемдердин тагдыйратты жазып алган, жазып жаткан, катыр деп, кутур деп, катыр кутур деп баякы жазылып жаткан калемдин барака жугуп жатканын мына кулактар укту дейт. Ушунчалык Аллага жакын болдум дейт. Бейиш көрсөтүлдү. Анын кооздугу ушунчалык керемет, субханаллах. Ушунчалык таңыркалып калыппын. Көпөлөктүн бир тал канатындагы өңдү түстү көрүп, суктанып таңырка бүтпөй туруп, бейиштен Сидратул Мунтахага көтөрүлдүм дейт. Сидратул Мунтахага көтөрүлдүм. Сидратул Мунтахадан Байтул Маамурга көтөрүлдүм дейт. Бейиштин көпөлөгүнүн бир тал канатында миңдеген миллиондогон түстөр бар. Анын кооздугу мына ушунчалык керемет dedi. Sahih Müslim'de gelgen hadiste mına uşunday bayan kılat. Peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam an Abi Hureyre radıyallahu anhu kal lemma halakallahu'l cennete ven nar arsala Cibril ila'l cennet. Bizdin İmam-ı Azam Abu Hanife mazhabı boyunca, Maturidi akidası boyunca el cennetu ven naru mahlukatani. Алар жаратылган, махлукатани, ал бар бүгүнкү күндө деген этикад акида биздин акидабыз. Абу Хурайра радıyallahu анхудан риваят кылынган хадисте Аллах Таала бейиш менен жаннатты жаратып, анан Жабраил алейхиссалату вассаламды барып көрүп келчи деди. Бейишти барып көрүп кел. Жабраил алейхиссалам бейишке барды. Факала İzhab fanzur ileyha ve ila ma uiddat li ahliha ve fiha. Sen beyişti barıp görüp kelçi. Beyiş kanday nerse eken. Jana beyiş eğleri üçün emneler dayardanıp koyulgan görüp kelçi dedi. Fazahaba fanazara ileyha ve ila ma uidda li ahliha. Cebrail aleyhissalam beyişke uçu barıp beyişti gördü. Faraca'a kaytıp geldi. Gelip durup Allah Teala senin uluğuluğuna tazim dedi. İzzatuka dedi. Senin uluğuluğuna, senin kudretine tazim dedi. La yesma'u biha ahadun illa dakhalaha. Al jerde köz görüp kulak ukpagan ukmuş dedi. Fa amara bil cenneh ve khuffat bil makarih. Bul beyiş uşunday adamzattın bar beyişke em hareket jasayt dedi. Allahu subhanahu wa ta'ala beyişke buyurdu. Fakhaffat bil makarih. İnsaniyattın nafsisi jaman görülgön nerseler menen emne boldu? Beyiş oroldu dedi. İnsandın nafsisi jaman görülgön nerseler menen oroldu. Namaz oku, zeket, acılıka baru, orozo karmоо деген parzlar menen, kıyınçılıklar menen, daarat alуу, özünün nafsi, tilden жақшылықты гана сүйлөө, кулактар жакшы нерсени угуу, буттар жалаң гана жакшылыкка баруу, нафс каалабаган нерселер менен бейиш курчалды. Нафс каалабаган нерселер менен бейиш курчалды. Бейиштин жолу ошондой нерселер менен торолду. Нафс каалабат, инсанияттын жүрөгү каалабаган. Аллаху субханаху ва таала
эми сен тозокко барып тозокту көрүп кел dedi. Fanadara ileyhe ve raca'a. Allah subhanahu ve ta'alanın hükmüne layık bardı dağı kayırıp gelip izzatuke dedi. Senin ululuğuna, senin kudretine tazim. Laqad haşitu en la yadkhulaha ahadun. Uşunday korkunuç aga bir dağı insan barbayt dedi. Uşunday korkunuç bir dağı insan barbayt al jerge dedi. Allah subhanahu ve ta'ala tozoko buyurdu. Sen aylana çörüңdү eң жакшы кылып кооздогун nafs azgırla turgan koozduklar menen koozdolgun dedi. Jamandıklar menen özüңө insandын nafsisi kalagan nerseler menen özüңө tartkın dep tozoko buyurdu. Demek insaniyattın nafsisi uykudan başını götür albastığı Cuma bolup Allah'tın berekesi cevap jatsa kaysydır bir orunda manisiz nerse menen alek boluştuğu. Je turgan жеринде, je kaysydır bir çayxanada, je bir kaysydır bir orunda şıltoo menen. Bul eң çoң baksızlık dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mirajga götürülüp Baytul Ma'mur götürülgen gezinde bayağı kalemlerden жазылып жатқан, baraktarga sürtülüp жатқан үнүн укканда maga eң bir dem күч берген nerse ay, alam, dünya, barlıktın bardığı Allah'a tasbih aytıp жатқанını mınavul kulaktar uqtu deydi. Bari nerse subhanallah. Gögörüp katıp zırkıyıp жатқан taş dağı Allah'a tasbih aytat. Asmandan tıpıldap tamıp жатқан jamgır tamçısı salavat aytat, tasbih aytat. Agıp жатқан suğunuz bardığı şaldırap Allah'a tasbih aytat. Daraktardın büçür jayıp güldöp tatınakay jalbırap çıkarışı Allah subhanahu ve ta'alaga tasbih aytat. Bütün bardık malakutü semavati vel ard barlıktın, candıktın, cemaat det, taş, çopanın, toğ taştın bari, nabatat degeni bul. Ösümdükler alamının bari tasbih aytsa, bir adam oşol nersege tili aylan balbasa, bul kanday ökünüç, bul kanday gana baksızlık. Ağımga karşı, elge karşı baskandın özü buluğu. Uşunçalık barlık Allah'ka tasbih aytsa, bir kiçineke til tasbih aytıp, muştumday jürek düküldep soğup, Allah'ım, men senin pendengmin dey albasa, bul kanday gana korduk jana alsızlık. Allahu subhanahu ve ta'alanın takdiri ilahisi menen başыбыз secdege gelip, daarat alıp, canınızdağı saptaş menen kıbılaga жүздөнүp, tizеңizge deyip, jürögüңüz bir soğup, tilegiңiz bir bolup, amin ya rabbal alamin dep kol götörüşüңüz, bul kançalagan bakıp. İnsan balasını şaytan azgırat. Cuma günü bir şıltoo tabat. Bugün ıstımala oğurup otasın. Bugün sen bugün mınavıl işingdi kıl. Je başka. Emi çınıgı sapar bolsa şariat üzür beret. Birok üzürsüz mınav şunda bolsa şaytan azgırdım dedi. Soğuptu жазган perişteler soğuğun жазат. Bul uşunda geldi, erte geldi. Uşunda ıklas menen oturdu dep, alar dağı öz amalın kılat. Oşonda birok asman alamı cumadan keyin jarışıp ketetken dağı Allahu subhanahu ve ta'ala uada bergen. Cuma menen cumanın ortasındağı günölördü getirip salganda şaytan aleyhilanalar alıslarga ökünüç menen kaçat dedi. Uşunu joldan toray albadım, cumaga barıp elge koşuldu. Kol götürdü, dua kıldı. Kılımdar este kalıp çöküp ketken kavırdağı ata enesi, çoğata çoğ enelerin kavırları nurga bölönüp ketti. Subhanallah. Bul pendeni men azgır albadım dep alar ökünüçten kaçat deydi. Alar ümitsiz bolot. Suktanışı oşol nurga gelet, elder cumadan çıkıp ketip жатканын көрөt. Oşonda bey namazga kıyamat günü görsetülgöndө, oşonun butunun astındağı taşka aylanıp kalsam gana kele deydi. Oşol cumadan namazdan çıkkan adamdın butunun astında tevelengen bir taş bolup kalsam gana kele deydi. Kur'an ayatı menen dalil telebиз.
Naqtabis min nurikum. Bütün zulumat, kündün nuru öçkön кезде daarаттан nur таралып, ибадаттан nur таралып, жакшылыктан дил агарып тазарган адамдын жүзүнө нур келет дагы. Келип туруп ошондо күнөөкөр, гафил болгон адам келет. Нaqtabis min nurikum. Жарыгыңдан берип турчу дейт экен. Нуруңдан берип турчу экен дейт. Ал бул дүйнөдө ибадат менен өткөн, момун болгон, акпейил, чынпейил адам. Ал дейт экен, ал дейт экен. Алайын десе алынбаган, салайын десе салынбаган нур ал. Аллах субханаху ва таала өзү токтот экен, токто дейт. Бул нурдун бүгүн сен эрчи албайсың. Сенин жолуң бул жак деп Аллах таала өзү көкүрөктөн тосот дейт. Кезегиңиз келип калган кезде колуну көкүрөккө коюп туруп токтогун, кезегиң келе элек десе, бул канчалык көкүрөктү оорутуп, жүрөктү сыздатат. Бирок ошондой маселе чечилип жатканда, жок, токто, сен барчу жол бул эмес десе, бул кандай өкүнүч. Аллаху субханаху ва таала урматтуу момун мусулман бир тууганын бул дүйнөдө даарат алып, шүгүр келтирип, ишинде тер төгүп иштеп, эс алганда жакшына бир эс алып рахат менен, элдин ичинде жарык жүз менен басып, эл барган жерге барып, эл менен бирге болуп, кучак жайып жума марик болсун деп, бул Аллах тааланын берген өтө чоң белгиси. Уламалардан бир улама айтат. Буну биздин элибизде бир макал сыңарында айтат. Оюмдай ой таппадым дейт. Боюмдай бой таппадым дейт. Сиздин оюңуз пикирлеш, бүтүн бардыгы пикирлеш. Алла разы болсо экен, сууктун күнүндө олтурам, Раббим, менин башымда кандай бале турат асылып, ошолорду көтөргүн. Оору жаап турабы, кара күн, кара түн келип жатабы, башымдан көтөргүн. Келе жаткан бале, каза, ооруду менден алыс кылгын. Жакшылыктарын жасап, Кудайдын көргөзгөн күнүнө шүгүр кылып, таныбы, таныбайбы, Аллахтын рахматы түшүп турган үчүн таныбаган кишиңиз менен бир тууганда көрүшө аласыз. Кучак жайып, колун бекем кысып, жума кабыл болсун деп айта аласыз. Эмнеликтен? Алланын рахматынын кучагынан чыгып баратасыз. Күнөөлөрдү Аллах таала жууп салды. Эми ошол күнөө кийинки жумага өтүп кетсе, аны муштумдай жүрөк көтөрө албайт. Күнөө үстүнө күнөө, күнөө үстүнө күнөө. Акыры ал капкара агарбаган, бул агарбайт эми дегендей болуп калган нерсеге айланат. Аллах таала аны ошончалык тазалай турган, аруулай турган күндө бир жолу субханалла деп коюштук, бул кандай шоу? Асман менен жердин ортосун долдурат. Аллаху субханаху ва таала мына ушул зикирейлеринен кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирук ва натубу илейк. Аллах таала ар бир алакан жайып турган жамаатыбыздын, үмүт, ниет, максат менен келген жамааттарыбыздын өзүнүн иштеринде ийгилик, кесиптерине берекелер берген болсун. Аллах субханаху ва таала ар кандай бале, кырсыктардан өзү сактаган болсун. Ошонун катарында ушул жакшылыктарыбызды калайык калкка, кең журтчулукка жеткирип берген Ош Бирим жамаатына, ага баш-каш болгон ага инилердин баарынан Аллах таала ыраазы болуп, дайым эл кызматында жакшылыктардын үстүндө жүрүүнү насип кылсын. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.